экономикада биз 2021 жылы 7% өсүү менен аяктасак, эсиңиздерге салып кетейин, 2020 жылы -7% болгон. Андан бери 3 жыл катары менен 9% өсүш менен баратабыз. Бул жетишкендикке жалпы элибиздин, улуттук ири ишкерлерибиздин, орто жана чакан бизнес, мамлекеттик ишканалар, өндүрүшчүлөрдүн, чоң жана майда кызмат көрсөтүүчүлөр жана соодагерлердин бардыгынын салымы зор. Жалпы улуттук байлыгыбыз, күч кубатыбыз жана кудуретибиз тарыхыбызда мурда болуп көрбөгөн темпи менен өсүп көбөйүүнү, мекенибиздин туруктуу өнүгүү жолуна чыкканыбыз менен бардыгыбызды куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу депутаттар, сиздер бекитип берген 2023 жылдын консолидацияланган бюджети 577,2 миллиард сомду түзүп, 2 жылда 2,5 эсеге өстү. Салык кызматы 183 миллиард, же 22 жылга салыштырмалуу 28,3 миллиард сомду ашыкча чогултту. Бажы кызматы 111,5 миллиард сом, же 22 жылга салыштырмалуу 37,2 миллиард сомду ашыгы менен тапты. Урматтуу депутаттар, 24 жылдын бюджетинде өтөрдөн мурун макроэкономика боюнча айта кетсек, 2024 жылдын 10 айынын көрсөткүчү боюнча 9,6%га өсүш болду. Кумтөрдү кошпогондо 10,8% өсүш катталды. Дүйнөлүк банктын 2024 жылга ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү темпи боюнча берген баасына ылайык, Кыргызстан Европа менен Борбордук Азияда тез өнүгүп жаткан экономикалардын арасына алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирди. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы урматтуу Антонио Гутерриш мырза жайында келгенде, мурда Кыргызстан уктап жаткан сулуу болсо, азыр туйлаган тулпарга айланды деп пикеринен айткан жок. Жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын өсүшүн консервативдик прогноз менен 9,2% менен чыгабыз деп болжолдоп отурабыз. 2023 жылы экономикабыз 1,3 триллиондук тарыхый чектен ашса, быйыл 1,5 триллион деген чекти базабыз. Ички дүң продукциянын жан башына бөлгөндө 2020 жылы 1,2 миң доллар түссө, 2024 жылы 2,5 миң доллардан ашат. 3 жылда мындай чекке жетерибизде эч ким ишенген эмес. Эгерде бюджеттин кирешесин жан башына деңгээлине бөлө турган болсок, 2024 жылы бул 671,2 долларды түздү. Ал эми 2020 жылы бул 301 доллардын тегереги болду. Ошондон бери биз 2 эсе өстүргөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Орточо айлыктарды алсак, 2021 жылы 239 доллар болсо, 2022 жылы 316, 2023 жылы 376 доллар, быйыл орточо айлык 415 долларга жетти. Улуттук өнүгүүбүздүн оң таасири бардык элдин катмарына тарай баштады. Тышкы соода жүгүртүүдө 9 айындын жыйынтыгы боюнча 12,1 миллиард долларды түзүп, 8,4%га көбөйдү. Экспорт 2,8 миллиард доллар, же 28,2%га өстү. Импорт 9,3 миллиард доллар болду. Өсүү темпи 3,7%да түздү. Экспортты көбөйтүп, импорттун азайып атканын байкап турасыздар. Улуттук банк финансы министрлиги менен биргеликте салмактуу саясатты жүргүзүүдөн улам инфляция 2022 жылы 14,7% болсо, 2024 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча 4,2%ды түздү. Бизге кээде бир учурларда сын айтып атышат, номиналдуу эле өсүп жатабыз, инфляция баарын жеп атат дегендерге күмүш сырга. Бул көрсөткүчтөрдүн баары биздин негизги эл аралык партнерлорубуз, эл аралык финансы институттары менен, эл аралык валюта фонду менен такташылган көрсөткүчтөр. Финансы системасы модернизациялоо боюнча жолу кетип баратат. Эл аралык резервтерибиз 2024 жылдын 10 айында 4,8 миллиард долларды түзүп, 2023 жылга салыштырмалуу 50%га өстү. Улуттук банктын учетный ставкасы эсептек чейини 13-төн 9%га чейин төмөндөтүлдү. Россияда билесиздер 20% бүгүнкү күнү. Мамлекеттик банктарды капиталдаштыруу, алардын уставдык капиталын 100 миллион доллардан жеткиребиз деп астыңыздарга сөз бердик элек. Бүгүнкү күнү элдик банктын уставдык капиталы 11,4 миллиард сом, же 133 миллион доллар, айыл банктыкы 16,5 миллиард сом, же 193 миллион долларды түздү. Ошентип эки банктын биз уставдык капиталын көтөрүү менен бирге 2021 жылдан берки кредиттик портфели 85,5 миллиард сомго
жетти. Же эки эсе көп кредит насаяларды биздин фермерлер жана бизнесмендер ала алышты. Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын уставдык капиталы 19,7 миллиард сомго жетти. Бир катар долбоорлорду каржылоого түрткү берди. Альфа Телекомдун акцияларынын контролдук пакетин сатып алууга жетишти. Ал каражатты турукташтыруу фонду аркылуу ипотекалык үйлөрдү курууга берип жатабыз. 2024 жылдын жарым жылдыгы мамлекеттик бюджеттин активтери 932,4 миллиард сомду түздү. 2020 жылга салыштырмалуу 197%га өстү. Активтердин таза наркы, чистые активы 228 миллиардов сомов. По сравнению с 2020 годом мы выросли в 9,9 раза. Урматтуу депутаттар, ошол эле учурда мамлекеттик компанияларыбыз боюнча айтсам, биз мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча реформаларды активдүү жүргүзүп жатабыз. Активтери көбөйүп атат. 9 айдын жыйынтыгы боюнча 445,4 миллиард сомду түздү. Биздин карамагыбыздагы АО менен ГИПлардыкы 2020 жылга салыштырмалуу 2 эсе өсүш бар. Ошол эле учурда натыйжасы жок госкомпанияларды жана АОлорду кыскартып жоюп жатабыз. 2021 жылы 103 болсо, азыркы иштей тургандар 61 гана ГП калды. Салыктык бюджеттик саясат боюнча 2024 жылда консолидацияланган бюджеттин ресурстары 686,9 миллиард сом күтүлүүдө, пландан ашык 84,8 миллиард сом көп. Салыктык кирешелер жогорку өсүү темпте баратат. 2024 жылы 342,9 миллиардты түзүп, 23 жылга салыштырмалуу 48,5 миллиард сомго өстү. Салык кызматы 222 миллиард сом, 39 миллиард сомго көп. Бажы кызматы 121 миллиард сом, же 9,5 миллиард сомго көбүрөөк таап жатышат. Салыктык эмес кирешелер 20 жылы 33 миллиард сомду түзсө, 24 жылы 92,1 миллиард сомду түзүүдө дээрлик 3 эсе көбөйүп атат. Чыгашабыз 450,6 миллиард сомду түзүп, профицит 6,1 миллиард сомду түздү. 2024 жылдын бюджетин аткарууда биз кошумча 66 миллиард сомдук ресурсту таап, жана сиздерге өзгөртүүлөргө алып келип атабыз. Алар күч блогуна 6,5 миллиард, Камбар-Атага курууга биринчи этабына 900 миллион сом кошумча акча, Манас аэропортунун уставдык капиталын көбөйтүүгө 1 миллиард сом, Айыл банкка 4 миллиард, Элдик банкка 1,7 миллиард сом капиталын көбөйтүүгө берилди. 1,6 миллиард доллар, 1,6 миллиард сом менен ТЭЦтин ремонтуна жумшалды. Неске болсо электроэнергияны импорттош үчүн 4,5 миллиард сом бюджеттик кредит берилди. Кыргыз-нефтегазга 3,2 миллиард сом берилди. Врачтардын айлыктарын көбөйтүүгө 1,8 миллиард сом, мугалимдердин ноутбуктарына 678 миллион сом, селдин кесепеттерин жоюуга кошумча 605 миллион сом берилип жатат. Мындан тышкары турукташтыруу фонд аркылуу 29 миллиард сомго кошумча иш-чараларды каржылап жатабыз. Анын ичинен ГИКке 13,5 миллиард сомду бөлдүк. Ороктогу стадионду курууга жумшалып дагы жатат. Президенттин өзүнүн фондунан дагы 3,7 миллиард сомго социалдык объектилерге жумшалып жатканын айта кетүүгө абзел. Бизнес чөйрөсүн жакшыртуу боюнча чаралардан 23 жылы ишкерлерге текшерүүлөргө мораторий киргизилген, жана салык реформалары дагы тынбай өтүп атат. 24 жылы инвестициялык келишимдер жана импортты алмаштырууга инвестиция кылган компанияларга салык жеңилдиктери киргизилген. 24 жылы ишкерлерди колдоо, көмүскөдөгү камсыздандыруу төгүмдөрүн ачыктоо максатында биз 27,25%дан 12,25%га чейин сиздердин жардамыңыздар менен асайтканбыз. Бул көрсөткүч эл аралык практикада уникалдуу кадам болуп эсептелет. Буга карабастан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн чогултуу динамикасы эң жогорку көрсөткүчтөрдү жетүүдө. Биз бул реформага баратканда 6,8 миллиард сом азыраак бюджетке түшөт дегенбиз. Бул түшкөн жок, кайра наоборот көбөйүп атат. Анан подоходный налогдагы 800 миллион сомго көбөйдү. Жаңы жана чакан ишканаларга колдоо оң таасирин тийгизип, бул ишкерлердин санын өсүшүнө жана атаандаштык чөйрөнүн түзүлүшүнө өбөлгө түзүп жатат. Урматтуу депутаттар, акыркы жылдарда капиталдык салымдардын көлөмү кескин түрдө көбөйүп жатат.
жылдары 24,5 миллиард сом болсо, 2024 жылы дээрлик 4 эсе көп, 92 миллиард сомду түздү. Анын ичинен капиталдык курулуштардын көлөмү 24 жылы 33,2 миллиард сомду түзүп, 20 жылга салыштырмалуу дээрлик 11 эсеге өстү. Жалпы сап фондду кошкондо капиталдык салымдар 115 миллиард сомду түздү, же биз экономикага накталай 1 миллиард 350 миллион долларга жакын акча киргиздик. Ошонун ичинен курулушка 50,4 миллиард сомду, же 680-700 миллион долларга жакын акчаны кириштирдик. Курулуш демекчи, сөзүмдү капсуладан баштасам болот. Акыркы 3 жылда президент, мен, Камчыбек Кыдыршаевич, Бакыт Эргешевич болуп, жалпысынан 56 жерге расмий капсула салып турбуз. Мурункулардан айырмаланып, бардык салынган капсулардын 92%-ында курулуш иштери кызуу жүрүп, чекесинен бүтүп жатат. Ошол эле учурда капсула салбасак дагы, мындан 100 эсе көп жумуштар аткарылып, курулуштар жүрүп жатканын өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Асман шаары боюнча 480 миллион долларга каржылоо булактары аныкталды. Буюрса, эмдиги жылы иштер башталат деп турабыз. Калган проекттерде проблема жок. Азыр мен алардын негизгилерине токтолуп кетсем, ар бир капсулага биз катуу контролдо экенин сиздерге айта кетейли. 2023 жылдын ичинде социалдык объекттердин ичинен 1,5 миллиард сомго 10 оорукана, 393 адамды бир сменде кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтилген 32 поликлиника колдонууга берилди. Ал эми билим берүү мекемелеринин курулуштары боюнча биз 3 жылда рекорддук сандагы курулуштарды жасап жатабыз. 2022, 23, 24 жылдары 320 билим берүү объектиги салынды. 268 мектеп, 52 бала бакча, мунун ичинде салыштырмалуу Советтер Союзу дүңгүрөгөн кезинде 86 жылы 43 мектеп эле курулуп ишке берилген экен. Былтыр 23 жылы биз 143 мектепти ишке киргиздик. 16 бала бакча салынды. Быйыл 2024 жылы 190 мектеп жана 110 бала бакчада курулуштар кызуу жүрүүдө. 100 жылдыкка карата өзүңүздөр билесиздер, 113 мектеп садик социалдык объектилерди ачылды. Урматтуу депутаттар, булар биз 2 жылда 3 айылды салганыбызды сиздерге көрсөтүп коюуга туура көрүп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, чек ара жанжалдарынан кийин Капчыгай, Достук айылдары түп тамырынан жаңы болуп салынды. Ал эми эртең буюрса президентибиз барат, Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны чечүүдөн улам 101 үй салынып, жаңы барак айылы түштү. Ушул 3 айыл баарынан жаңы болуп салынды. Ал жерде азыр балдар ролик тееп, велосипед тееп жүрүшөт.